Banni jening eкен, kirip duşka düşüp çık dedi. Cumasına bir jol düşüret bolçu. Makulda kirdim. Anday aramayın bilgen jokmун men. Kirgende bir 15-20 minut ötpöy artımdan. Nurbek Sadakov degen Batken uudasını zamın açaligini öldürgen kılmışkerdi артından salıp berip atan. Al kirgen uçurda kolundan men körgüm. Bir şeş boyum var bolçu men öldüp salat dep korkkom. Biroq onçukday turup berdim anı men boynuma alap. Salıp bergeni boyunca men mına acıdan kelgen Kur'an kitabını aytanım. Açıkta dur verdim ama артымdan жасап işini bitirdi. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Мен бүгүн жанагы өлкөбүздө болуп жаткан беспирделди көрүп, анан ошондон чыдабастан, ошол болуп аткан беспирделдерди өзүмө сиңдире албастан видео кайрылуу чечкенди кабыл алдым да, өзүмчө элге жеткизейин деп. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Азыр коомчулукта өтө чоң резонанс болуп атат. Батма Жолдубаева деген блогер кызды милициялар ИВСке алып кирип, мурда камалган, мурда соттолгон жанагы зектерге, эми мындай айтканда, салып берген. Зордуктаганга. Жөн эле зордуктаса мейли, очерет кылып зордуктаттыргандык бул иттики-пластык. Эми буну мен өзүмө сиңире албай жатам. Ушундай көрүнүш эмнениден кабар берет? Ушундай беспирдел эмнени далилдеп турат? Бул бардыгы бийликте бандиттер отурганын далилдейт. Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Кабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махаббат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон, жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Ушунчалык резонанс болуп жатса дагы бир дагы көңүл буруп койбогон президентке эмне деш мүмкүн? Элди уруп ойнобойт, элдин пикирин, эли кай абалда экендигин, кандай көйгөйлөр жаралып жатканын вообще мындай ойлоп да койбойт, и башында катыргысы келбейт да. Бул бандиттик режим өлкөдө күтүлгөндө ошондой болот, ар бир өлкөдөчү. Бизде азыр бандиттик топ өлкөнү басып алды, элди алдап. Ошондуктан азыр мен ойлойм, Садыр Жапаровго жеткирем, Садыр Жапаров билбейт деген сөздөргө ишеништин кереги жок. Ишенип, бул бийликтин өзүнү берген тапшырмасы менен ушундай иштер аткарылды. Себеби дегенде мен өзүм ошо президенттин жанында жүргөн убактан бери билем, канча жолу мекенчилер келди, аттарын айтпайм. Ошо Баткен облусунун көйгөйлөрүн көтөрүп келген. Ошол жерде болуп жаткан мыйзамсыз иштерди президенттин досу
Бурканов, Арзыбек бүт жасап жаткан мыйзамсыз иштерди президентке жеткирүүгө аракет кылышкан. Президент болсо ал маселелерди чечүүнүн ордуна ошол жерден ошол материалдарды алып кеткен мекенчилерди тилдеп, урушуп жолго салганын мен жакшы билем. Ошондуктан азыр президентке кирем, президентке угузам ушул дегенде алыс болуш керек да дегенденчи. Президентке ишенгени. Президент бардыгын билип турат, бардыгын көрүп турат, бардыгын көзөмөлдөп турат. Бул жерде бийликтин эң жогорку президенттер тарабынан, ошо президенттин досу Буркановдор тарабынан болгон тапшырма болгон бул зордуктоолор. Тапшырма болгон. Ошондуктан азыр бир дагы милицияны камай албайт күнөөлөп камай турган болсо, ал милиционерлер дагы айтып чыгат. Кайдан келди тапшырма, кимдер берди тапшырманы. Ошондуктан булар эч кандай көңүл бурбай, өзүнөн өзү убакыт өтөр менен жабылып кетет деген ойдо эч кандай реакция жасабай жатат. А так бул мен 100% толук ишенем, бийликтин тапшырмасы жогорудан болгон бул. Эч кайсы бир милиция жөндөн жөн барып туруп, онун да бала чакасы бар, онун да немеси бар, жөндөн жөн барып туруп, бирөөдү зордукта деп туруп неме болбойт. Тапшырма болгондугу үчүн ошону жасашкан. Бул жерде тапшырма болгон. Ошондуктан бул жерде областтык деңгээлде эле күнөөлөштүн кереги жок. Бул жерде жогорудан болгон, Бишкектен барган тапшырма. Ошондуктан кыргыз элим ишенбегиле, президент чечип берет деп, президентке ишенгенден онон көрө өзүбүздүн укуктарыбызды, өзүбүздүн талаптарыбызды айтып, чоң митингге даярданабыз, Кудай буюрса. Бул бийлик кетиш керек. Бул бийлик легитимсиз. Садыр Жапаров легитимсиз президент. Мен кийинки видео кайрылууларда бул жөнүндө айтып чыгамын толук. Ошондуктан азыр жана карындашыбыз жүрөт мындай соц тармактарда жазып, мени президент кабыл алса, мен айтат элем. Өзү билет, кайда барасың, кайга барып дардыңды, арзыңды айтасың. Ошо буйрук берген адамдарга айтканы жатасың сен ишенип. Ол өзүнчө жасабайт. Ал жердеги милициялар мындай кылмышты жасаганга бардык эле неме кыла бербейт, коркот милиция болсо деле. Буларга тапшырма болгондугу үчүн иштен кетип калышынан коркуп, айласыз ушул жолго барган. Ошондуктан президентке барам дегенди токтоткула. Президент карабайт. Президент кетиш керек. Президент жеткизди, тойгузду элди. Ошондуктан чоң митингге даярданабыз. Урматтуу мекендештер. Мейли тынч болуңуздар. Дагы көрүшкөнчө коштошуп турабыз.